Эми 15 жыл иштеп 6 январь күнү келсе атасынан калган нерсе. 29-у келди бардыгы. 30-у. Нурбек Эргешев кетсин, павильондорду бузба деген плакаттарды көтөрүп, Кара Суу районундагы Туратали базарынын соодагерлери нааразычылык билдирип чыгышты. Ошондой эле жетекчи ижарага берген келишимдерди бузбашын талап кылышты. Мындан сырткары жаңы дайындалган жетекчиликтин базардын кире беришиндеги эстеликти жылдыруу тууралуу кептери тараганын айтып, эстеликтин жылдырылуусуна да макул эместиктерин айтышат. Атамын мынабы салган базардын киргенде оң жак сол жакта экте павильон бар. Камера хранения деп коебуз. Ушу камера храненияларды бузат экен. Ошол жерге контейнер койду экен. Ушу базар деп жүрүп көрбөгөн нерсени көрдү. Шантажам кылышты, башкаям кылышты. Телевизорда көргөнсүңөр эми тагдырга чыкты, адилетке чыкты. Эми мына ушу арканы апарып наркы варатыга коет экен, эстеликти апарып ошонун жанына коет экен. Соодагерлердин бири Айда Салайдин кызы базар жетекчилиги менен түзүлгөн келишим бузулгандыгын айтып нааразы. Анын билдиришинче, ушул жылдын февраль айында келишим түзүлүп, көп өтпөй ал келишимди жокко чыгарып, башка бирөөгө берип койгон. Менде чек квитанциялар полностью бар. Мен менен келишим түзүлгөн. Кечке мал келип туруп, Улан деген помощниги бар, Эргешев Нурбектин. Ошол лично өзү түзгөн биз менен договорду. Договорду канча деп түзүлдү эле, анан кийин дагы канча? 1 жылга. 1 жылга түзүлгөн. До этого Нурбек айына 30 миңден деп атат эле, кийин договорду бергенде 40 миң деп договор түзүп койгон экен. Чтобы местами алдырып коюш үчүн мен боп турмайлы деп туруп кол койгонбуз. Аренда көтөрүлдү. Себебин эмне деп түшүндүрүп атат? Просто биз бюджетти көтөрүшүбүз керек. Всё. Нааразычылык акциясынын жүрүшүндө базардын мурунку жетекчиси Манас Үсөнов менен өзүн базар жетекчилигинин кызматкери деп тааныштырган адамдын ортосунда кайым айтышуулар орун алды. Түшүндүм, сизде ham түшүндүм. Манас ака, мындай экен да. Субаренда деген жок да турабы? Мыйзамда субаренда деген жок да турабы? Олуңал э? Жок, мен сизде эме кылган жокмун. Олуңал э? Ооба, мындай экен да, Манас ака. Ол мына жерден ана жерге жарык э? Ооба, Манас ака. Силип кетти азыр э? Базардагы соода түйүндөрүнүн ижара акысы чын эле көбөйгөнбү же жокпу? Муну билүү үчүн базар ичиндеги соодагерлерден сурап көрдүк. Сиздики эле көтөрүлүп турду? Жок, меники көтөрүлгөн жок. 180ден төлөйт элек башта. 180ден ошо 220га төлөдү. Биз мындай место улап неметкенде кымбат түшөт да. Ошондой былтыр көтөрүлгөн да. 220, 21. 2021-жылы башында, 21-дин башында же 21-дин аягында? 21-дин аягы ошо былтыр көтөрүлгөн да. Аренда платалар көтөргөн жок, жер акы да көтөргөн. Мурда эле ошондой эле. Мурда көтөрүлгөн боюнча эле. Мурда кандай эле, азыр кандай болду? Азыр деле ошондой, эч өзгөрүш жок. Туратали базарына дайындалган жаңы жетекчи Нурбек Эргешев нааразычылыкка чыккан соодагерлердин айыптоолорун негизсиз экенин айтат. Эстеликтин жылдырылышы боюнча эч кандай сөз жок экенин билдирди. Ал эми Айда Салайдин кызы соода түйүнүн башка бирөөлөргө ижарага бергендиктен келишимди бузушканы маалым болду. Соодагерлер соода сатык жүргүзгөн жайлардын ижара акысы көтөрүлбөгөнүн айткан менен базар жетекчиси чын эле баалар көтөрүлгөндүгүн моюндады. Мунун себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү. Не себептен 15 жылдан бери айына 210 миң, 210 миңден 260 миңге чейин план бар экен мамлекетке. Анан биз айттык, прямой түзүп берели, ортодо посредниктер жок кылалы. Биз бир аз планды көтөрөлү десек, баары макул болду. Ошонун негизинде биз пландарды көтөрдүк дагы. Азыр бүгүнкү күндө мына январь, февраль уже 3 миллиондон 3 миллион 100, 3 миллион 200ге чейин төгөтабыз. Эми келишим менен болду да, но бизде административный зданиялар 15 миңден төлөгөн жерлерге биз барып канчадан бере аласыңар десек, биз кичине чүрүп бериле деген 12 миңден түзүп бердик, 10 миңден түзүп бердик. Бирок өзлөрүнө прямой түзүп бердик. Неге дегенде алар ыйлап атат, элдерчи. Биз 20 жыл, 25 жылдан бери отурабыз, ортодо эле посредниктер жеп атат деп. Аталган базарда жалпысынан 329 соода түйүнү бар. Алардын келишим боюнча ээлери жердин аянтына карап 1400 сомдон 3300 сомго чейин ижара акы төлөшөт. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.